Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Бишкек шаарындагы Айчүрөк соода жана оюн-зоок комплексине пландан тышкары текшерүү менен барды. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Текшерүү максаты Айчүрөк соода жана оюн-зоок комплексинде иштеген соода түйүндөрүндөгү контролдук кассалык машиналардын пайдаланылышы боюнча абалды изилдөө. Текшерүүнүн жүрүшүндө айрым сатуучулардын ККМ тууралуу түшүнүгү жок экендиги, айрымдары орнотууга ниеттенбей жаткандыгы белгилүү болду. Арзыбек Кожошов белгилегендей, пенсия, дарыгерлер менен мугалимдердин маянасы, ар кандай социалдык төлөмдөр өңдүү мамлекеттик социалдык милдеттемелеринин өз убагында төлөнүшү да контролдук кассалык машиналардын ишке киришинен көз каранды. Бул жерде соода түйүнүнүн ижарага алуу 30 000 сомдон башталат. Бул каражаттын баары соода борборунун ээлерине кетет. Бирок биздин максат үй бүлөсүн өз эмгеги менен баккан сатуучулар эмес. Биз ири соода түйүндөрүнүн салык төлөшүн каалайбыз. ККМ болбосо бул жерде же башка соода борборлорунда канча соода түйүндөрү иш жүргүзүп жаткандыгын биле албайбыз. Бул өтө маанилүү деп белгиледи Арзыбек Кожошов. Ал Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын жеке ишкерлер арасында контролдук кассалык машиналарга өтүү зарылчылыгы тууралуу маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча ишин катуу сынга алып, бул багыттагы иштерди күчөтүүнү тапшырды жана салык кызматы тарабынан мындай шалаакылыкка жол берилбеши тийиштигин билдирди. Ар бир сатуучуга контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүүнүн жана колдонуунун маанисин түшүндүрүү зарыл. Салык төлөө ар бир жарандын милдети, деди Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары. Ал ошондой эле өлкөнүн бардык жарандарына кайрылды. Кассалык чектерди талап кылгыла. Бул сиздердин укугуңуздар. Бизге сиздердин колдооңуздар керек. Эгер чек бербеген жерден соода сатык кылуудан баш тартсак, биз жалпы товар жүгүртүүнү эсепке алууга жетише алабыз. Мунун бардыгы сиздердин бакубатчылыгыңыздар үчүн, өлкө келечеги үчүн жасалууда. Борбордун так ортосунда мындай нерсе орун алып жатса, чет жакалар жөнүндө эмнени айтууга болот? Бул ишке катышкан ыйгарым укуктуу органдарынын жана алардын кызматкерлеринин жоопкерчилигин кароо зарыл. Аларга жок дегенде сөгүш берүү керек. Кийинки жолу элеген кызматына дал келбегендиги жана кызматтык милдетин талаптагыдай аткарбагандыгы себептүү кызматтан бошотобуз деп жыйынтыктады Арзыбек Кожошов жана салык кызматына борбордогу бардык ири соода борборлорунун текшерүүнү тапшырды. Украинанын аймагынан чыгып, 3-чү мамлекеттердин аймагында жайгашып турган Кыргызстандын жарандар мекенин алып келүү максатында Бишкектен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин консулдук кызмат департаментинин 2 кызматкеринен турган ыкчам топ Польшага жөнөп кетти. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, азыркы кезде аталган топ Варшавада иш алып барууда. Дипломаттар Польшанын шаарларында кыргызстандык жарандар жайгашкан бардык пункттарды кыдырып чыгышты. Мекендештерге тамак аш уюштурулуп, жергиликтүү бийлик органдары менен кыргызстандыктардын мыйзамдуу туруусу жана андан ары Кыргызстанга алып кетүү маселелерин талкуулоо үчүн сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ошондой эле дипломаттар ошол тийиштүү документациялоого муктаж болгон жарандарга мекенине кайтуу үчүн керектүү болгон документтар издөө боюнча консулдук кызматтарды көрсөтүүдө. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргызстандын Украина, Венгрия, Германия, Түркия, Беларустагы элчиликтери, Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу жана Польша, Румыния жана Венгриядагы Кыргызстандын ардактуу консулдугу тарабынан Украинадан мекендештерди 3-чү мамлекеттердин аймагы аркылуу мекенине кайтып келүүсүнүн коопсуздугун камсыздоо, убактылуу турак жай жана тамак аш менен камсыз кылуу, ошондой эле муктаж болгон жарандарды тийиштүү документтер менен камсыздоо иштери улантылууда. Бүгүнкү күнү алдын ала маалымат боюнча Украинанын шаарларында 100дөн ашуу мекендешибиз калууда жана алардын дээрлик ар бири менен элчилик жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин консулдук кызмат департаменти туруктуу байланышта. Министрлик элчилик менен биргеликте аларды коопсуз жактарга алып чыгуу боюнча мүмкүн болгон аракеттерди көрүүдө. Ошону менен бирге активдүү согуштук аракеттер жүрүп жаткан шаарларда жүргөн Кыргызстандын жарандарын атайын коргонуучу жайларда болуу сунушталууда. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, министрликтин консулдук кызмат департаментинде жана Кыргызстандын Украинадагы элчилигинде консулдук, укуктук жана башка консультацияларды берүү үчүн ыкчам байланыш телефондору иштеп жаткандыгын эскертет. Бүгүн 9 март күнү Кыргызстанга 30 даана жүк ташуучу жарым вагондор жана 1 километр жаңы Р-65 тибиндеги релстер келди. Бул кезектеги баалуулуктардын партиясы экенин Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Маалым болгондой, өткөн жылы ишкана өз каражаттарынын эсебинен 100 даана жарым вагондорду, 20 километр жаңы релстерди сатып алган. Жалпысынан бүгүнкү күнгө чейин 50 даана жарым вагон, 11 километр Р-65 тибиндеги релс келген. Жүк ташуучу жарым вагон атмосфералык жаан-чачындан коргонууну талап кылбаган жүктөрдү, мисалы борпон, кесек даана жүктөрдү, курулуш материалдарын, металл конструкцияларын жана башкаларды ташыйт. Р-65 тибиндеги релстин 1 метринин салмагы 65 кг түзөт. Ал Р-43, Р-50 типтеги релстин түрүнө караганда бышыгыраак келет. Релстердин кезектеги партия
кошумчалары келген сайын эски рельстерди жаңысына алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Ишкерлерди мыйзамсыз текшерген мамлекеттик кызматкерлерге карата укук бузуу жөнүндө иш козголду. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Башкы прокуратура тарабынан курулуш компаниясынын кайрылуусунун негизинде Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин кызматкерлеринин аракеттеринин мыйзамдуулугу каралды. Натыйжада ишкерлерге текшерүү жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу орган болуп эсептелинген агенттиктин кызматкерлери мыйзам талаптарын одоно бузуу менен жогорудагы аталган курулуш компаниясынын курулуш иштери жүрүп жаткан объектисинде мыйзамсыз текшерүү жүргүзгөндүгү аныкталды. Аталган факт боюнча Башкы прокуратура тарабынан мыйзам бузууларга жол беришкен кызматкерлерге карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 436-беренеси кызмат адамдардын ишкерликтин субъекттерине мыйзамсыз текшерүү жүргүзүүсү жана алардын мыйзамдуу ишине тоскоолдук кылуу менен укук бузуулар жөнүндө иш козголуп, соттун кароосуна жиберилди. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен биргеликте Бишкек шаарында жана Чүй облусунун Сокулук районунда алкоголдук продукцияны жашыруун өндүргөн 3 цехти аныкташты. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Жашыруун цехтерде алкоголду кустардык жол менен өндүрүү, сатуу жана сактоо, ошондой эле шектүү акциздик маркаларды колдонуу фактысы аныкталды. Мындан тышкары ээлеринде товарга карата лицензия коштоочу документтер жок болгон. Жыйынтыгында кустардык өндүрүштөгү жергиликтүү алкоголдук өндүрүүчүлөрдүн ар кандай брендтериндеги 1414 бөтөлкө алкоголдук продукция, 1709 даана пайдаланылып элек акциздик марка, 145 литр этил спирти, 5000ден ашык этикетка жана 2000ден ашык капкак тартып алынды. Белгиленгендей ишкерлик субъекттерге карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт. Кыргызстанда аялдардын айлыгы жана пенсиясы эркектердикине караганда аз. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинен билдиришти. 2021-жылы аялдар эркектерге караганда орточо 5475 сомго аз тапкан. Аялдардын орточо айлык акысы айына 16524 сом, ал эми эркектердики 21999 сом. Эгерде эркектердин айлыгы 100% деп ала турган болсок, пайыздык эсеп менен алганда аялдар суммасынын 75,1%-ын гана алышкан. 2017-жылы бул көрсөткүч 72,5% түздү. Башкача айтканда абал анча деле өзгөргөн жок. Бирок аймактык деңгээлде олуттуу айырмачылыктар бар. Нарын облусунда аялдар эркектердикине салыштырмалуу дээрлик бирдей айлык алышат. Талас облусунда аялдар эркектерге салыштырмалуу эң аз айлык алышат деп айтылат маалыматта. Эркектердин пенсиясы аялдардыкынан айына 5410 сом, бир аз жогору, айына 6162 сом. Орточо пенсиянын эң чоң ажырымы Бишкек шаарында катталган. Мында аялдардын пенсиясы эркектердикинин 88%-га жакынын түзөт. Кара Суу районунун Кумар Момбеков атындагы орто мектептин окуучулары менталдык арифметика боюнча республикалык олимпиадада алдыңкы орундарды багындырышты. Олимпиадага катышкан 6 окуучунун бири супер чемпион болсо, калгандары 1 жана 2 орундарды багындырышты. 4-класстын окуучусу Мырзайым Бекишева менталдык арифметика боюнча өткөн республикалык олимпиадада супер чемпион наамын жеңип алды. Мен болсом арифметикага октябрдан баштап баргам, 9 жашымда. Немеде олимпиадага барганда сонун болгон. Биз бийлеп ырдаганбыз, анан кийин күнүгүлөр жасаганбыз. Айбеке Убайдуллаева болсо 1 орунга жетти. 1-класстан тартып менталдык арифметикага кызыгып курстарга барып жүргөн. Жөнөкөй жол менен үйрөнгөн менталдык арифметика мектеп окуучусун олимпиадага катышууга жол ачты. Олимпиадада оюн болду. Мен бир оюнга катыштым. Коркуп турганымдан 1 орунду албай калам деп. Анан акырында айтты да, Убайдуллаева Айбеке первое место деп. Сүйүнүп чыгып чуркап барып. Алимбек Миркамилов 2 орунга жетишип ийгиликти багындырды. Интеллектуалдык жактан алдыда болуп, 20 минутага жетпеген убакытта 100 мисалды иштөөгө жетишти. Эч кимме бир кагазда анын ичинде 100 мисал болот, ондук, жүздүк, бирдиктер болот. Аны 20 минуттан ичинде чыгарып коюш керек. Мен 18-17де чыгардым. Чыгарып кол чапкандан кийин туруп алып кетип калды. Ада каталарын текшерип туруп жаздан кийин алып кетип калды да, жетишпей калдык. Кээбирки балдар жетишпей калды, бирок олорго орундарды берди. Академия Роста интеллектуалдык өнүктүрүү борбору тарабынан уюштурулган республикалык олимпиадада Ош областына караштуу Кара Суу жана Карагулжа районунун окуучулары алдыңкы орундарга жетишти. Борбор Ош областында 2017-жылдан бери иштеп келет. Бардык олимпиадаларга окуучулар катышышат. Анан алдыңкы орундарды Кудайга шүгүр алып келатабыз. Бизде 5 номинация бар. Бул супер чемпион, 1, 2, 3 орундар.
бүгүнкү күндө супер чемпиондорубуз Ош областында чыгып атат. Бул бизди кубандырат. Бул менталдык арифметика курсу атайын окуучулар үчүн мектептин базасында жеке курс болуп ачылат. Балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн, кабыл алуусун, сабакка болгон аракетин, адамдык жөндөмүн, ошол эле учурда 2,5 шарчатын өстүрүүчү атайын кошумча курс болуп саналат. Менталдык арифметика жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги базасын түзөт. Андыктан мектепте бул курска өзгөчө көңүл бурулат. Менталдык арифметиканы окуган бала ар тараптан өнүгөт. Негизинен ой жүгүртүүсү, логикалык ойлоосу, эске сактоосу дегендей ар бир сабактан бир эле математика сабагына эмес, ар бир сабактан өзүн алдыга жылдырат да. Анан бунун эң пайдалуу жагы бул азыр бизде ОЭРТ тапшырууга даярданып жатышат. Ушул менталдык арифметиканы окуган бала бул ОЭРТга эң жакшы даярдык менен барат деген ойдомун да. Момбекова орто мектебинде учурда билим алып жатышкан окуучулардын саны 1,5 миңге жетти. 3 нөмөт менен окуган мектептин жетекчилиги менталдык арифметика боюнча курстарды улантууну көздөшүүдө. Быйыл Кара Суу районунда дагы бир 10 мектепке менталдык арифметика ачып, окуучуларды ушул жерде окутканга сунуштап атышат да. Бул өтө жакшы нерсе экен. Балдардын ой жүгүртүүсү, логикасы, сөз өстүрүү ушундай бардык жагынан балдарга өтө жакшы нерсе экен да. Биз аябай жакшы кубанып атабыз. Ушуну токтотпой алып кетсек деген ойдобуз. Балдарынын ийгилигине кубанган мугалимдер менен бирге эле ата-энелер дагы болушат. Балдарга колдоо көрсөтүүнү улантып, алардын жетишкендиктерин колдоп гана турушат. Бул жакта ошо өнүгүүсү жагынан дагы, өсүшү жагынан дагы, логика жагынан дагы барчанан өсүшүн кааладык биз. Анан кийин биз колдоо көрсөтүп келебиз. Дагы көрсөтө беребиз. Мындан дагы ийгиликтерге жетишебиз. Кызым Кудайым буйруса мына супер чемпионка болду. Кубанып отурабыз биз. Борбор тарабынан уюштурулган олимпиадалар райондон башталып, эл аралык деңгээлге чейин өткөн. Аймактардагы окуучулардын ийгиликтери жыл санап көбөйүп, сапаттуулукка өзгөчө көңүл бурулууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.